Аталган иш-чарада Чыңгыз Айтматовдун каармандары чыгармачылыгы, ошондой эле обондо ырлар, монолог жана сүрөт көргөзмөлөрү боюнча командалар арасында сынак уюштурулду. Жыйынтыгында Калыстар тобу тарабынан жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар тапшырылды. Biraz olcalап коштоп толтурабыз буюрса. Экинчи орун Асои Пактас адистиктери сыйланат. Асои Пактас экинчи орун сыйланат. Келиңиздер. Биринчи орун СТ Пактас адистиктери сыйланат. Ушул эле адистик мыкты сүрөт номинациясы менен сыйланат. Bizde mına fakültetimizde Чыңгыз Айтматов 90 жылына карата Алам Алпы Чыңгыз Айтматов деген темада программасында өтүп атат. Бул факультетте өзүбүз негизиле команда адистиктерге бөлүнүп, 4 адистик таймаш жүргүздү. Азыр негизинен бул Чыңгыз Айтматовду чыгармаларын студенттерге тез көп окуп, китептерин кайра кээ-бир китептерин кайра окугум келет го чыгармаларын. Шуларды тез окуп туруу негизи. Кароо сынактын максаты залкар жазуучунун чыгармаларындагы руханий мурастарды жаштарга кенен жеткирүү, ошондой эле чыгармадагы идеяларды терең түшүнүү болуп эсептелинет. Мындай кароо сынактар жазуучунун чыгармаларындагы философиялык, улуттук жана жалпы адамзаттык көйгөйлөрдү талдөөгө өлгө түзөт. Алия Бурканова, Эламан Темирбердиев, Үмүт Телестудиясы.